Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Кече Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча маалымат берген соң депутаттар долбоорлорду талкуусуз эле жактырышты. Бул документтерге каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Төрага чегара боюнча кеңири баяндама жасап, учурда макулдашуу аяктагандыктан мындан ары бул маалыматтарды ачык айкын талкууланарын кошумчалады. Мына мен азыр сиздерге айткан маалда колдоруңарга ручканы алып, тетрадты алып, жакшынакай кылып жазып отуруңуздар. Анан кийин цифралар көп бул жерде. Бул жерде жанагы айтыла турган маселе көп. Ошолорду жазып алып туруп, кайсыл маселе болсо так сурооңорду берсеңер, мен так жооп берүүгө аракет кыламын ар бириңерге. Анан жанагы туура эмес угуп алып, анан туура эмес маселе же туура эмес болуп кетпесин деген максатта. Себеби чегара деген өтө баалуу, себеби бул маселени биз акыркы 4 жылдан бери өтө көп жолугушуулар өттү, өтө көп кыйынчылыктар болду, өтө көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Ошентип Кыргызстан менен Тажикстан бир канча жылдар бою чечилбей келе жаткан чегара маселесине чекит коюп, мамилелердин жаңы барагын ачууга бел байлады дейт эксперттер. Чегара көйгөйү акыркы жылдарда жергиликтүү элдин жалпы эле мамлекеттик масштабта кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жаратып, айрыкча жергиликтүү тургундардын жашоосуна оорчулуктарды алып келип, канчалаган жаш өмүрлөр кыйылганы жашыруун эмес. Мамлекет өзү чегарадан башталат. Чегарада ынтымак, тынчтык жолсо, бейкубаттык болмоюнча мамлекет өнүкпөйбүз, өспөйбүз дагы. Ошондуктан мен ойлойм, маселе чегара маселеси туура эле чечилди деп ойлойм. Эми, конечно, көпчүлүгүнө жакпашы мүмкүн, айтышы мүмкүн, бирок ал жер көпчүлүгү Баткенде ошол жерге барып көргөн эмес. Ошол жерде элдин азабын кыйналганын деле мындай жон мойну менен таткан эмес. Бир нерсени унутпайлы, мына 2-3 жылда эле келди го биздин бир туугандарыбыз Баткенде үйлөр өттөнгөндө болгондо, ушу дворец спортта мына биздин спорт сарайыбызга келип ошол жерде кандай деген үйлөрүнө жайгаштырып атты, башка гуманитар жардам да берип атты, бул жакшы эмес да. Ошол жерде жашап аткан элдер биздин ошо чегарачылар деп айтсак болот. Баардыгын чегарачы, ошол баатырлар ошол жерде кетпей, ошол жерде туруп, биздин ошол жерде чегараны тактап турган ошол жерге элгебизге рахмат. Мамлекет эч качан чегарада октун үнү угулбаса, бул өтө жакшы. Эч качан энелерибиз көз жашын төкпөсө экен. Ошол жерде жашап аткандар ошол жерде калып, экономика өнүгүп аткан учурда Баткен областында өтө чоң өнүгүүнүн алдында турат. Азыр биз анын тетиринде биз Баткен эли менен тажик элдер менен илгерки биз соодабыз, базарыбыз, мазарыбыз бирде, кыз алышып, кыз беришип жүргөнбүз тарыхыбыз. Ал эми чегара маселесин чечүүдө сын айтып, туура эмес маалымат жеткирген жарандарда болбой койгон жок. Социалдык тармактарда болсо Кыргызстандын ал айылын берди, бул жери кетти деп провокация жасашып, элди дүрбөлөңгө салгандар да пайда болду. Бирок тажик тараптан алынган жерлерди эмес, тескерисинче берилген жерлерди айтып, эки өлкө ортосуна бүлүк салууну көздөгөн андайларды жазага тартуу керек дегендер четтен чыгууда. Жамандык издеп эле турушат экен. Өздөн чыккан жат жаман деген ушу акмактар арабызда толтура. Баары орду менен чечилди. Ошондуктан негатив жазбагыла, Аллахымдан коркула. Оңой иш эмес, бүткөнүнө шүгүрчүлүк кылалы. Сырткы душманга караганда ички душмандар кооптуу деген ушулда. Маалыматты бурмалап берип жатышат. Ташиевдин сөзүн аягына чейин угуп, туура так жеткиришсе. Чегара маселесине чекит коюлганы жакшы болду. Болбосо тажиктердин айынан канчалаган кырчын өмүрлөрү кыйылды эле. Ылайым тынчтык болсун. Жамандык издеген акмактарды камаш керек. Ошол эле диванный эксперт болуп жаткандар Баткенге барып сурап көрсүн. Бардык окшого макул болуп атышпайбы? Ошол тынчтык болсун, макул ынтымакта жашайлы депчи. Демек ошол жактагы эл бул маселени алардан өткөн эч ким билбейт. Үйдө жатып алып, көлдө, чүйдө, башка жакта айта беришибиз мүмкүн. Бирок Баткен элинен барып чыныгы сурай келгенде маселе туура жагына чечилди деп эле айтып атышат. Демек ошол чечилип, маселе чекит коюлгандан кийин парламентте көтөрүлүп атпайбы? Бул негизи туура болгон иш. Анан эксперт менен деп эле эптеп эле китептерден тияктан алып, чагымчылдык маалымат тараткандарга ишенип алып, өзүнүн оюн айтып, келечекке мындай бүлүк салбашы керек да. Ошол эле Баткендеги согуш, канчалаган кандар төгүлүп кетти мисалы туурабы? Ошол кандар төгүлгөнгө, ошол учурдагы ушул эле чегара маселеси күнөөлүү болчу да. Эми ошону чечип атса, бул жерде ал тынчтыкты көздөбөгөндөр да болуп атат да. Демек мамлекеттин арасында андай адамдар бар. Андай болуп чагымчылдык таратабы? Андай болуп калп эксперт болуп баягы маалыматтарды таратабы? Демек аларды токтоосуз түрдө жазага тартып, өзүнүн баягы кылган, айткан сөздөрүнө тийиштүү чараларды көрүп, жазаларын беришибиз керек. Соңку жылдардагы куралдуу кагылыштарда кыйрап калган айылдардын бири Баткен районундагы Достук айылы. Учурда социалдык тармактарда айрымдар чегара боюнча алмашылган Достук айылы тууралуу так эмес маалымат таратып, аны Лейлек районуна караштуу Достук айылы менен алмаштырып талкууга алынган. Бирок мурункаты суу боюндагы Карабак айылдын аймагы эч кандай
стратегиялык мааниге ээ эмес экендигин айткан Камчыбек Ташиев алмашуу жөндүү болду деп чечмеледи. Анткени айылдардан алыс жайгашкан ал аймактын аянтына жараша жер жана ага кошумча жаңы курулуштар үчүн деп компенсация алынганын кеңири түшүндүргөн. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон достук айылын бердик дагы, достук айылдын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, biz bulardan da çegara zastavasını aldık Kayragaç'tagı. Çegara zastavabızda koşup berip atабыз. Demek bizge uşuğa kompensasiya kılıp beresiңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы достук айылдын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасынын жалпы узундугу 1006 километрден ашат. Анын 519 чакырымы 2011 жылга чейин такталган. Калган 486 чакырымдан ашык бөлүгү соңку 3 жылда такталды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.